Кыргызстанда мамлекеттик башкаруудан тартып мектептердеги билим берүүгө чейинки тармактарда санариптик технологияларды киргизүү аракети уланууда. Өзгөчө укук коргоо, сот процессин жүргүзүүдө, саламаттыкты сактоо, билим берүү, салык жана бажы төлөмдөрүн автоматташтырууда кеңири колдонуу аракети жүрүп жатат. Эми бул маселеде өлкө иш аракеттердин жаңы этабын баштап, жакынкы 5 жылдын ичинде аймактагы санариптик экономиканын лидерине жетүү максаты коюлду. Санарипти өнүктүрүү боюнча чараларды караган Коопсуздук кеңешинин жыйынында тиешелүү мекеме жетекчилерине мына ушундай тапшырма милдеттер коюлуп, санариптик трансформацияны өнүктүрүүдөгү мамлекет жүргүзө турган саясаттын негизги багыттары аныкталды. Электрондук ыкмага өтүү эң биринчиден мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн эреже шарттарын жөнөкөйлөштүрүү. Бир маалымат алуу үчүн азыркыдай сааттап кезек күтүү деген болбошу керек. Экинчиден, мамлекеттик органдардын арасында документ жүгүртүүнү электрондук түрдө жүргүзүп, бир мекемеден экинчисине кат-каттап кагаз ташуу жоюлат. Санариптик технологияларды киргизүү менен өкмөттө бизнес коомчулугу менен жарандарга сапаттуу мамлекеттик кызматтарды сунуштаган жаңы аянтча пайда болот. Дагы бир өзөктүү маселе – паракорчулукту алдын алуу. Азыркы учурда уланып жаткан коррупция жана бюрократизм алдыңкы өнүккөн Кыргызстанды курууга жол бербейт деп белгиледи президент. Эң негизгиси мамлекеттик кызматкер менен жарандын ортосундагы байланышты үзүп, аны электрондук ыкмага өткөрүү менен пара талап кылуу, сунуштоо сыяктуу ыплас көрүнүштөргө бөгөт койсо болот. Санариптик технологияларды киргизүүнү толук ишке ашыруу үчүн республиканын ар бир айыл кыштагына чейин интернет киргизүү зарыл. Өлкө башчысы жаңы технологиялардын мүмкүнчүлүктөрүн жана артыкчылыктарын түшүндүрүү үчүн бүгүндөн тартып иш алып баруу керектигин белгилеп, өзгөчө калктын калың катмарына жеткирүү, айрыкча айыл жергесинде кеңири масштабтагы окутуу иштерин баштоо зарылдыгын айтты. Эл аралык стандарттарга шайкеш келген инфраструктураны түзүү эң башкы милдеттердин бири. Жана ошондой эле Коопсуздук кеңешинин жыйынында санариптик технологияны өнүктүрүүдө ишти кечеңдеткени үчүн транспорт жана жолдор министри, саламаттыкты сактоо министри, салык кызматы жана мамлекеттик каттоо кызматынын башчыларынан тарта бир катар жетекчилер президенттин сынына кабылды. Жыйындын жүрүшү тууралуу жана санариптик технологиялардын артыкчылыктары тууралуу кабарчыбыз Калыгул Асанбаев. Коомдо илдетке айланган бюрократияны жаңы, заманбап каражаттар менен жеңүү максат кылынууда. Калкты тейлөөнүн сапатын жакшыртып, коррупцияны ооздуктоодо мамлекет саясий эркке гана эмес, санариптик технологияга да таянат. Бул маселенин Коопсуздук кеңешинин жыйынында талкууланышы бекеринен эмес. Жайбаракка жүргөнгө бизде убакыт жок, убакыт аз. Бизде дүйнөлүк өнүгүүдөн артта калтырган бир катар көйгөйлүү маселелер бар. Алардын негизлерин мен белгилеп кетейин. Маалыматтык технологияларды киргизүүнү каржылоо жагы абдан начар. Анын үстүнө санариптештирүү боюнча стратегиялык документ жок. Эң кейиштүүсү санариптик кызматтарды көрсөтүшүнө мамлекеттик органдардын кызыгуусу абдан төмөн. Алар өздөрү түзгөн маалыматтардын базасы башкаларга мыйзам чегинде жеткиликтүү болушуна каршылык өздөрү көрсөтүп жатышат. Акыркы 7 жылдын ичинде мамлекеттик органдардын маалыматташтырууга $50 миллион ашык каражат жумшалган. Эгерде сомго которсок, бул 3,5 миллиард сомго жакын каражат жумшалган. Ага карабастан жарандарыбыз жана ишкерлерибиз сапаттуу санариптик кызматтарды ала албай келет. Мамлекеттик органдар эскирген жабдууларды жана эски системалар сатып алууга каражаттарды коротуп жатат. Булардын баары морал жактан эскирип, мезгилдин талаптарына жооп бербейт. Ушул фактлардын баары өлкөнү санариптештирүү боюнча мамлекет жасап жаткан чараларга терс таасирин тийгизүүдө. Калкты тейлөөгө байланышкан көйгөйлөр ар бир жаранды түйшөлтөт. Мамлекеттик органдардын кызматын пайдаланууда кезек күткөн көрүнүштөр көп. Ал гана эмес, бир нече документтерди чогултуу талап кылынат. Маселен, баланы бакчага киргизүүдө арыз, баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүгү, ата-эненин паспорттарынын көчүрмөсү, алардын жашаган жеринен жана иштеген жумушунан маалымат талап кылынат. Мындан сырткары баланын эмделгенин, бардык дарыгерлердин кароосунан өткөнүн да күбөлөндүрүү зарыл. Топ кагаздарды чогултуу түйшүгү кыргызстандык жаранды пенсияга чыгууда да күтүп турат.
ар мекеменин эшигин каккылап жетиштүү документтерди алуу үчүн дээрлик 1 апта убакыт сарпталат. Бул кезек күткөн адамдар менен калкты тейлеген кызматкерлердин ортосунда паракорлук көрүнүштөрдү жаратат. Бул өңдүү көйгөйлөрдү жоюуга айрым мекемелер өзүлөрү каршылык көрсөтүп жатканы белгиленди. 23 мамлекеттик орган 168 справканы сурайт. Ал справканы бербесе, эч кандай иш жүрбөйт, эч нерсе кыла албайт, кызмат албайт, эч нерсе кыла албайт. Мына байкасаңар, шаарды кыдырып, районду айыл өкмөттөрдү кыдырып, керектүү маалымат алуу үчүн кээде таптакыр кереги жок эле кагаздар алуу үчүн мына очередте турушат, чуркап жүрүшөт. Бул канча убакытты, канча нерв бул кетип атат. Мамлекеттик органда талап кылган справкаларды, кагаздарды мамлекеттик органдар элди чуркатпай, бири-бириңерден сурап ала турган система түзүш керек. Качан түндүктө ижара кирсеңер, болгон азыр 50-ден 8-ге 12 кирдиби? 50 органдан. Мына ошол фактлардын баары тең түп тамырынан жок болуш керек. Атайлап тоскоолдук кылып аткандар. Мамлекеттик элге кызмат көрсөтүүнү жак кылбай аткан органдардын жетекчилерине бул тартипке чыгыш керек булардын баарын тең. Мамлекеттик кызмат көрсөтүү чөйрөсүндөгү санариптик технологияларды масштабтуу түрдө киргизүүнү өзү айтып турбайбы? Мен айтып аткан мына азыркы эле мисал. Бул эң биринчи приоритеттүү багытына ошол болуш керек. Биздин жарандарыбыз мисалы үчүн кандайдыр бир кошумча документтерди, справкаларды чогултпастан кызматты дароо алыш керек. Тез арада сапаттуу кайсы жерде болбосун, Бишкекте болобу же бир айылда болобу, ага карабастан кызматты сапаттуу тез арада алууга мүмкүнчүлүк түзүш керек. Өлкө жараны жөнөкөй эле соттолбогонун күбөлөндүргөн маалым каталуу үчүн кезек күтүп, бул жагдай жемкорлук тобокелчиликтерди жаратып келген. Ички иштер министрлигинде атайын калкты тейлөө борбору түзүлгөндө гана мындай көрүнүш жоюлду. Президент муну жетишкендик катары баалап, дал ушундай ишти эмне үчүн мамлекеттик каттоо кызматы аткарбайт деген маселени көтөрдү. Коопсуздук кеңешинин жыйынында мындан сырткары Саламаттык сактоо министрлиги түндүк системасына кошулбаган үчүн сынга кабылды. Ал эми транспорт жана жолдор министри болсо санариптешүү маселесине байланыштуу гана эмес, орун басары пара менен кармалган чуудан уламда катуу сыныктуу. $5.000 пара алат деген, мына дүйнөгө шерименде болдук. Өкмөт мүчөлөрү, премьер-министр, туруңуз неме Халилов. Мен болгондо убакытта арыз жазып туруп туртурмакмын мен. Ушу тергөөчү кетип турайын деп. Кетип турайын мен ушу тергөөчү мен четтеп турайын деп арыз жазбайсыңарбы? Жок дегенде. Урматтуу премьер-министр. Талкуу болуп атат. $5.000, мына мен кыдырып жүргөндө, айлыкча губернатор иштегенде кыдырып жүргөндө, премьер кыдырып кийин айлыкча кандидат болуп жүргөндө, ушул жерде мүмкүнчүлүгү чектеген балдардын апалары, инвалид балдын апалары, баласын карап иштей албай, ушу бизге бир айлык төлөп берип коелуңуз деп мына ушуну суранышты кече мына чечти, ушул маселеге чечилди. Премьер-министр кол койду өткөндө, ушул болбогон ошол акчага сүйүнүп атышат, сүйүнүп биз ушул балабызды багып атып, ушу мамлекет бизди карай баштады, айлык төлөй баштады деп. $500.000 деген не деген нерсе бул? Баардыгын жоопко тартыш керек бул боюнча. Баардыгын тең. Убактылуу четтеп тургула министрде, урматтуу премьер-министр. Отурат алып келип коопсуз кеңеште отурат бул жерде. Президенттин сынынан кийин көп узабай транспорт жана жолдор министри кызматтан кетти. Санариптик технологиянын айрым баалуулуктары иштеп жатат. Маселен, мамлекеттик сатып алуулар системасында колдонулууда. Кызмат көрсөтүүлөрдүн айрым түрлөрүн пайдаланууда электрондук кезек күтүү ыкмасы киргизилген. Санариптешүүнү баардык тармактарга жайылтуу зарыл. Подключение министерств, ведомств. Бардык мекемелер санариптик системага кошулса, коррупция азаят деп ишенүүгө толук негиз бар. Себеби аткарылып жаткан иштер, кабыл алынган чечимдер ачык айкын болуп калат. Адам факторуна же пара бере турган жана ала турган тараптардын жолугушуусуна бөгөт коюлуп, кызмат көрсөтүүлөр технологиялар аркылуу ишке ашат. Мамлекет башчысынын тапшырмасы менен атайын эксперттик топ түзүлүп, 2019-2023 жылдарга карата санариптик трансформациялоо концепциясынын долбоору иштелип чыккан. Анда өлкө артыкчылык берген тармактарды санариптештирүү, ата мекендик санарип инновацияларга дем берүү өңдүү маселелери камтылган. Заманбап жабдуулар менен эң биринчилерден камсыз кылуу үчүн айыл чарба, туризм жана жеңил өнөр жай тармактары тандап алынууда. Ар аймактарда адистер, тиешелүү мекеме уюмдардын өкүлдөрү окутулат. Жалпы санариптешүүнү ишке ашыруу үчүн ар бир айылда интернет болушу шарт. Ар бир айыл деңгээлинде оптикалык инфраструктура жетет. Ошол жерде кичи жана орто бизнеске кошулууга жана акыркы кызматты жеткизүүгө шарт түзүлөт.
Санариптик экономиканы өнүктүрүүдө жогорку деңгээлдеги IT адистеринин билим тажрыйбасы колдонулат. Бирок алар аз маяндага иштебейт. Тармактагы ийгиликтүү ишкерлер болсо өлкө долбоорлорун өз алдынча ишке ашырууга даяр. Уметь управлять, контролировать. Жогорку деңгээлдеги IT адистери жетиштүү, бирок аларга татыктуу айлык маяна төлөп бериш керек. Же мамлекет ишке ашырууну максат кылган долбоорлорду IT тармагы боюнча ишкерлерге тапшырса натыйжалуу болот. Кибер коркунучунан да чоочулоо ашыкча. Себеби жеке адамдардын жана каржылык маселелерге байланыштуу маалыматтарды мамлекет өзү көзөмөлгө алышы шарт. Коопсуздук кеңешинин жыйынында санариптик трансформациялоо концепциясы жактырылды. Премьер-министрдин сунушу менен ага дагы бир бөлүк кошумчаланды. Ал IT адистеринин айлык маянасына байланыштуу. Маалыматтык технологиялар боюнча чыны менен биздин адистерибиз көп, бирок биздин экономикабызга иштете албай атабыз да. Себеби дегенде айлык маянасы боюнча да. Анан эгерде туура көрсөңүздөр, ушуга бир өзүнчө бир бөлүк кылып кийирип койсок, жана түндүктү айтып атабыз. Ошо түндүктө иштегендер жана башка министрликте иштеген балдардын баарынын айлыгын өзгөчө карасак, өзгөчө карап, фонддон ушунун баарын бөлүп берсек, фонд түзсөк, чет жактан да финансылык институттарда жардам берсе, ошолорго бир өзгөчө бир шарт менен айлык кылалы. Анан мен ойлойм ишибиз дагы. Туура. Ушул айлык эсебинен көп министерство ведомстволорда каалоого кетип калып атат. Эми IT технологдор чоң айлык менен иштебесе, алар турбайт экен да. Эмгеги туура буну киргизели. Президент жыйынга катышкан облус жетекчилерине кабыл алынган концепцияны түшүнүп окуп, аны ар бир аким айыл өкмөт башчыларына чейин жеткирүүнү тапшырды. Санарипти өнүктүрүү ишине жетекчилик милдет биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Бороновго жүктөлдү. Анын төрагалыгы менен ар 3 ай сайын жыйын өтүп турат. Калыгул Асанбаев, Эсен Турабыкеев, Улан Сатиев, Коомдук биринчи канал, Жумагайрык.